Борбордо улуу ата мекендик согуштун ардагери, акын жана прозаик Аси Курманбетовдун «Кылым карыткан өмүр» китебинин бет ачары жана ырларымдын даамын татып тажабай өмүр соомдо жазам дагы кылымда баталышындагы китеп сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө акындын китептери, макалалары жана сүрөттөрү коюлган. Автордун бул чыгармасы адам баласы башынан канчалаган кыйын күндөрдү өткөрсө да, ата мекенин, эл жерин сүйүүгө, жаратылышты коргоого жана арулукту ыйык тутууга үндөйт. Аси Курманбетов улгайган курагында чыгармачылыкка аралашып, ыр проза жазып, анын чыгармалары китеп болуп басылып чыкты. Бул атанын китеби июнда чыкты, 3000 тираж менен чыкты. Экөөбүз 1,5 жылдан бери отуруп ушуну жазып чыктык. Мен корректор болдум өзүм. Үйдө турмуш, үйдө болгон, эшикте болгон момдай бир тууган мени урушуп карашпай калган ошолор жөнүндө жазылды. Жаңы жана коронавирус, ковид деген оору жөнүндө жазылды. Дагы эмне өзүнүн согушта жүргөн полностью отваги, подвиги ошолордун баары жазылды.